Здравствуйте, ребята! Продолжим урок русского языка. Саламатсыңарбы, балдар? Орыс тілі сабағын улантабыз. Ребята, продолжаем изучать из главы морфологии части речи глагол. Тема сегодняшнего урока – понятие о классах глагола. По учебнику, параграф 11, страница 23. Балдар, морфология бөлімінен сөз түркүмдөрү боюнча этиштерди үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы этиштердин топторго бөлүнүшү боюнча түшүнүк. Китебиңердин 23 бети 11 параграф. По соотношению основ неопределенной формы и настоящего времени большинство глаголов русского языка делится на 5 классов. Орус тилиндеги аныкталбаган жана учур чактагы көпчүлүк этиштердин негизги бөлүгү өз ара өзгөрүүгө карай 5 класска бөлүнөт. Чтобы правильно употребить глагол в настоящем или будущем времени, надо запомнить соотношение основ неопределенной формы и настоящего времени по следующей таблице. Учур чактагы жана келер чактагы этиштерди туура пайдалануу үчүн аныкталбаган формадагы жана учур чактагы этиштердин негиздеринин карым-катнашын төмөнкү таблица боюнча эстеп калгыла. Если основа неопределенной формы оканчивается на «а», «я», то основа настоящего времени имеет на конце «а». Например, читать, работать, читают, работают. Второй класс. Если основа неопределенной формы оканчивается на «е», то основа настоящего времени имеет на конце «е». Владеть, белеть, владеют, белеют. Третий класс. Если основа неопределенной формы оканчивается на «ова», «ева», то основа настоящего времени имеет на конце «у». Рисовать, советовать, рисуют, советуют. Четвертый класс. Если основа неопределенной формы оканчивается на «и» отсекаются. Например, любить, говорит, любят, говорят. Пятый класс. Если основа неопределенной формы оканчивается на «ну», то основа настоящего времени имеет на конце «н». Крикнуть, толкнуть. Крикнут, толкнут. Балдар, аныкталбаган формадагы этиштердин негизги бөлүгү кандай мүчө менен аяктаган учурда, ал этиштердин учур чактагы негизги бөлүгү кандай мүчөлөр менен аяктаарын 5 топко бөлдүк. Бул боюнча кыргыз тилинде түшүндүрөмүн. Кунт коюп уккула. Биринчи топту карайбыз, балдар. Эгерде аныкталбаган формадагы этиштердин негизи «а» менен «я» менен аяктаса, анда учур чактагы этиштердин негизи да «а» менен аяктайт. Мисалды карайбыз, балдар. Читать, работать. Кыргыз тилинде которгондо окуу, иштөө бул этиштин аныкталбаган формасы. Аны биз азыр учур чакка айландырабыз. Читают, работают. Учур чактагы этиштин негизи да «а» менен аяктады. Көңүл буруп карасаңар, биз өткөн сабакта этиштердин негизин таап алганды үйрөнгөнбүз. Аныкталбаган формада чита, работа «а» менен аяктап жатат. Учур чактагы негизи да «а» менен аяктап жатат. Читают, работают. Иштешет, окушат. Көптүк түрдө үчүнчү жакта берилип жатат. Мисалы, они читают, работают. Алар иштешет, окушат. Келгиле ушул учурду кеңири карайбыз. Ушул эле этиш сөздөрдү биз
экинчи жакка жана биринчи жакка коюп айтабыз. Биринчи жакта көптүк түрдө мы, биз. Биз окуйбуз, биз иштейбиз. Мы читаем, мы работаем. Чита, работа негиз А бойдон калды. Ем мүчөлөргө алмаштырдык. Ют мүчөлөрүн. Эми экинчи жакта карайбыз. Экинчи жак силер. Орус тилинде вы. Силер окуйсуңар, иштейсиңер деп айтабыз. Вы читаете, вы работаете. Негиз чита, работа болгону ете деген мүчөнү уладык. Экинчи топко көңүл бурабыз балдар. Аныкталбаган формадагы этиштердин негизи е менен аяктаса, учур чактагы этиштин да негизи е менен аяктайт. Мисалдарды карайбыз. Владеть, белеть. Владе, беле, менен аяктап жатат, балдар? Учур чактагы негизин карайбыз. Владеют, белеют. Балдар, үчүнчү учурга көңүл бурабыз. Аныкталбаган формадагы этиштердин негизи ова, ева мүчөлөрү менен аяктаган учурда учур чактагы этиштердин аягы у менен алмаштырылат. Мисалга көңүл бурабыз. Рисовать, советовать. Сүрөт тартуу, кеңешүү. Бул этиштин аныкталбаган формасы. Негиздерге көңүл бургула. Рисова, советова. Ова мүчөлөрү менен аяктап жатат. Ал эми учур чакта ова мүчөлөрү у менен алмаштырылды. Рисуют, советуют. Сүрөт тартышат, кеңешишет. Төртүнчү учур. Аныкталбаган формадагы этиштердин негизи и мүчөсү менен аяктаса, учур чактагы этиштин негизги бөлүгүндө и мүчөсү түшүп калат. Мисалды карайбыз балдар. Любить, говорить. Жакшы көрүү, сүйлөө. Люби, говори. Негиз и менен аяктап жатат. Ал эми учур чакта негизги бөлүктө и түшүп калды. Любят, говорят. Бешинчи топту карайбыз балдар. Аныкталбаган формадагы этиштердин негизи ну мүчөсү менен аяктаганда, учур чактагы этиштердин негизи н мүчөсү менен аяктайт. Мисалдарды карайбыз. Крикнуть, толкнуть. Кыргыз тилинде кыйкыруу, түртүү. Негизге көңүл бурабыз этиштин негизине. Крикну, толкну. Негиз ну менен аяктап жатат. Учур чакта ал н мүчөсү менен аяктады. Крикнут, толкнут. Демек, ну учур чакта н мүчөсү менен алмаштырылат. Ребята, для закрепления новой темы выполним 41-ю упражнение на странице 23. Пользуясь таблицей, распределите следующие глаголы по классам. Поставьте их в форме настоящего времени. Балдар, жаңы теманы бышыктоо үчүн 23 беттеги 41 көнүгүүнү аткарабыз. Таблицаны пайдаланып, аныкталбаган баштапкы формадагы этиштерди учур чакка айландырып жазгыла жана класстарын аныктагыла. Ребята, закончили упражнение? Если закончили, обратите внимание на следующий слайд, остановите в паузу, перепроверьте свои работы. После того перепишите в тетради. Балдар, көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, кийинки слайдты паузага коюп, өзүңөрдүн ишиңерди текшерип чыккыла. Андан кийин дептериңерге жазып алгыла.
Домашнее задание. Закрепите теоретический материал. Параграф 11, страница 23. 42 упражнение на странице 24. Прочитайте и спешите, ставя глаголы в нужной форме. Выполните задание к тексту. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 23 бетиндеги 11 параграфтагы теориялык материалды бышыктагыла. Китебиңердин 24 бетиндеги 42 көнүгүүнү аткаргыла. Текстти окуп чыгып, кашанын ичиндеги этиш сөздөрдү керектүү формага келтирип жазгыла. Тексттин аягындагы тапшырмаларды кошо аткаргыла. Урок окончен. Ребята, в дистанционном обучении будьте активными в WhatsApp-уроках. Спасибо всем за внимание. До свидания. Сабак соңуна чыкты. Балдар, аралыктан окутууда WhatsApp сабактарга активдүү катышкыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.